Manas jana hazır kuçur. Бұл теманы мен тілші, адабиятчы Нарымбек Өскенәлиев алып барам. Манас эпосу Кыргыз элинин сыймыгы, дүйнөгө атагы чыккан улуу көркөмдүк руханий мурасы. Ал элдин туу туткан руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов таамай айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу. Манас сөзүнүн бардык жерде кездешүүсү кызыгууну туудурат. Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Японияда Семетей шаары, Испанияда Манас шаары, Казакстанда Манас жайлоосу, Кореяда Манас чокусу, Венгрияда Манас айылы бар. Ааламга аты кеткен Манас, аны жараткан кыргыз эли кандай гана бактылуу. Манас бул эң жогорку акыл идея, высший разум. Ал тазаланган идеялардын кампасы, материалдык дүйнөнүн, адамзаттын жашоосунун реалынын да тышкары мейкиндикте аракеттенген түбөлүк идея. Блаватская айткан. Кыргыз эл үчүн Манас тек гана эпос, баатыр эмес, ал символ, атүгүл ишеним. Манас деген сөздөгү маани кыргыз элинин руханий жашоосунда кылымдардан кылымга өтүп жашоодо. Анын уңгусун ар бир кыргыз атадан балага өткөрүп, асырап келет. Манас деп ураан чакыргандан баштап, Манастын аты менен антташат. Манастан колдоо суранат. Манас деп бир улуу ишти башташат. Кыскасы, Манас элдин турмушунда, жашоосунда, тарыхында жана күнүмдүк турмушунда, кыялында жана болочок максат милдеттеринде колдонулуучу ыйык түшүнүк, символ болуп келет. Манас эпосун айткандардын бир катары түшүндө, бир катары өңүндө, баатырдын өзүнө же жакындарына кабылгандыгын айтат. Ушундан кийин гана алар өнөргө баш оту менен кирет. Бул манасчылык өнөрдү коштогон негизги көрүнүштөрдүн бири катары эсептелет. Азыркы мезгилге чейин бир да эпос Манас сыяктуу ыргакта айтылбайт. Бул кыргыздын салттуу элдик поэзиясы түрүндө сакталып келет. Манас эпосунун бардык варианты 6-7 муундан турат. Эпостун 70тен ашык варианты бар. Негизгилери Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Молдобасан Мусулманкулов, Багыш Сазанов, Шапагырыс Мендеев, Ыбырай Абдрахманов, кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын айткандары, андан сырткары түрк таануучу Василий Радлов жана жазгыч акын Толук Молдо эпостун вариантын жазып калган. Манас боюнча музыкалык, документалдык жана көркөм чыгармалар жаралган. Режиссерлор Болот Шамшиев, Евгений Котлов жана Мелис Убукеевтер тарткан бир нече илимий даректүү тасмалар бар. Ал эми 30-жылдар эле кыргыздын алгачкы опералык чыгармасы катары Ай чүрөк операсы, андан кийин Манас операсы сахнага чыгарылып, Манас Алмамбет драмасы, Манас Семетей Сейтек үчүлтүгү, Теңири Манас романы жазылган. 6-8 кылымдар Манихей дини Энесай Сибирь аймактарына чейин жетип, ошол доорлордо жашоочу элдин Манисей аттуу пайгамбары болгон делинет. Ауезов менен Берништам ошол пайгамбардын аты өзгөрүп отуруп, Манесса анан Манас болуп калган деген пикирди айтышкан. Илимий божомолдо Манас ысымы ошол эл сыйынган сөздөн келип чыгып, баатырдын образына ыйгарылган.
Andan sırtkары man, as сөздөрү да бөлүнүп айтылып, биринчи киши, мыкты киши деген маанини билдирет деген пикирлер бар. Философ сүрөтчү Николай Рерих бул жогорку акыл эс деген түшүнүктү берет деп жазган. Индоевропалык арийлер ас, аса деген термин менен асманды, космостук системаны түшүнүшкөн. Ал эми ман, мана, багумана деген термин менен адам, адамдын адамы же биринчи адам, жакшы ой, жашоо деген түшүнүктү туюнушкан. Ал эми асман термини асмандан тике түшүп, космос менен жерди байланыштырган ыйык шоолу катары кабыл алынган. Демек байыркы арийлер үчүн манас руханий символ, жыргалчылык катары туюмулган. Ошентип асман вертикал, манас горизонтал катары түшүнүктөр болуп, ас, ата, космос, ман анын уулу земля жана манас ыйык күч, космос менен жердин айкашынан жаралган жүрөктүн тушундагы жан деп эсептелинген деп Болот Шамшиев тарабынан айтылган. Ушул жерде Манас эпосундагы Манас баатырды алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген сүрөттө бекер жерден болгон саптар эмес экендиги байкалып турат. Демек манас деген терминдин адам акылынын эң жогорку деңгээлин чагылдырып турган сыйкырдуу феноменге тете мазмуну бар экендиги далилденип тургансый. Эпосто 600дөн ашуун каарман сүрөттөлөт. Манас эпопеясында 40 чородон тарта эсептегенде, бери дегенде эле 600дөн ашуун каарман катышат. Эң көп образ Сагынбай Орозбаковдун вариантында айтылат. Албетте башка каармандар Манас, Бакай, Чыйырды, Ханыкей, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Жакып, Кошой, терс каармандардан Тоңурбай, Нескара, Жолой ушинтип кете берет. Ал эми жер суу аттары 800гө чукул. Манас жарым миллион саптан ашык. Саякбай Каралаевдин айтуусундагы вариант 500.553 сап. Анда Манас, Семетей, Сейтек, Кенен, Алымсарык, Кулансарык деп 5000га чейин кетет. Мамбет Чокморовдуку 397.000, ал эми Сагынбай Орозбаков айтып калтырган Манас бөлүгү 180.000 сапты түзөт. Жусуп Мамай эпосту башкы каармандын 8.000-на чейин жеткире айткан. Анын вариантында чыгарма 500.000 саптан турат. Манас эпосундай көлөмдүү чыгарма дүйнөдө жок. Манас көлөмү жагынан гректердин Илиада менен Одиссеясынан 20 эсе, Парсы элдеринин Шахнамесинен 5 эсе, индиялыктардын Махабхаратасынан 2,5 эсе көптүк кылат. Дүйнөдөгү бардык эпосторду чогултуп келгенде да бир эле Саякбай Каралаевдин айткан вариантынын көлөмүнө жетпейт. Манас эпосу качан пайда болгон? Бул жаатта көз караштар арбын. 1995-жылы бул улуу эпостун 1000 жылдыгы дүйнөлүк масштабта белгиленген. Илимде эпостун пайда болушу жөнүндө чындыкка жакын негизги өзөк болгон гипотеза үчөө. Мухтар Авезов менен Александр Бернштамдын вариантында 9-кылымдар кыргыздардын Энисей доору, улуу кыргыз дөөлөтү мезгили, Барсбек Каган учуру. Экинчи Болот Үнүсәлиевдин пикиринде 9-11-кылымдар Караханиттер доору, Каракытайлардын кыргыздардан жеңилүүсү, кыргыздардын Ала тоого көчүшү. Үчүнчү Виктор Жерминскийдин пикири боюнча 15-18-кылымдар Калмак Жуңгар доору менен байланыштырып келет.
Манас биринчи рет 1885-жылы академик Василий Радлов кагазга түшүргөн варианты Санкт-Петербург шаарында кыргыз тилинде басылып чыккан. Ушул эле жылы немис тилиндеги котормосунун бир бөлүгү Германиянын Лейпциг шаарында жарык көргөн. Демек ошол жылдар эле түрколог Радлов эпосту Европага таанытыптыр. Совет доору башталгандан кийин 1925-жылы алгач рет Тыныбек Манасчынын варианты боюнча жарык көргөн. Саякбайдын үчүлтүгү толук Сагынбайдын вариантында 180 миң сап 9 томдук болуп жарык көрдү. Ал эми Жусуп Мамайдын айткан варианты Кытайда 18 том менен чыккан. Манас көп тилге которулган. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делингендердин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Алар орус, кытай, англис, немис, француз, япон, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдер. Дүйнөлүк мурастардын катарында турат. Манас эпосунун үчүлтүгү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан катталган. Ayaldım da buldum, talkınımla bütkensiz, hanırlar kangap çaldım, halkınımla bütkündey, kıymılda çağıra gel, kızı talak.